Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз фикх сабагынын улантысы намаз темасына байланыштуу намаздын сыпаты. Жалпы жонунан биз окуп аткан мусулмандарга парыз болгон намаз кандай окулат? Ошонун башынан баштап иншалла бөлүп сабагыбызды улантабыз. Бүгүн ошо баштапкы намаз окуунун баштапкы маселелерин алабыз, анан кийинкиде калгандарын иншалла уланта беребиз. Буга чейин алхамдулилля ушу намаздын түркүктөрү, шарттарын алганбыз. Алдын нерселерди да кайра кайталап айта бербейбиз. Эгерде ким баягы маалыматты бекемдей турган болсо, атактайын деген болсо, дайыма сабакта кайталап, же болбосо жеке сурап туруш керек. Бул жерде кээ бир маселелер кайталанып калышы ыкмал, кээ бирөөсү кайталанбай да айтылып кетет. Адам баласы ушу намазга даяр болуп турганда эң биринчи эле эмне кылабыз? Кыбланы карап, намаз баштаганда такбир айтып баштайбыз. Кандай намаз болбосун, такбир айтып баштайбыз да. Аллаху акбар деп. Бул такбирди имам болсо жария айтат. Эгерде жалгыз окуп аткан адам болсо, же болсо имам менен чогуу уюп окуп аткан адам болсо, ичинен айтат. Бул такбир менен баштоодо эч бир алымдардын арасында талаш жок. Биз жогорку сабагыбызда айтканбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Бухари Муслимде келген Абу Хурайра хадисинде эсиңиздерде бар болсо керек, жана бир адам келип намазын өз тартибинде окубагандыктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра окуп кел деп 3 жолу жөнөтөт. Анан ошондон кийин келип бул намаздан башка намазды билбейм дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтөт эмеспи ошого. Эгерде намазга турсаң, такбир айткын деп. Демек ушул такбир намаздагы эң алгачкы амалдардан болуп саналат. Имам жария айтат дедик. Мунун далили ошо Бухариде келет, Ибни Аббастан келген хадисте. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазын айтканда ошол сүннөт боюнча ошо жария кылынат деген мааниде айтылат да. Анткени Айкрима деген шакирти бир адамдын аркасынан туруп намаз окуйт, ошол адам 20дан ашык такбир кылат да намазда. Ошондо ал таң калып, ошол адамдын артынан намаз окудум, ушундай такбир алды, ушунча такбир айтты дегенде Пайгамбар Ибн Аббас айтат, ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү дейт. Демек ал киши ошол кишинин аркасынан намаз окуп атып, такбирин укканда ошондуктан айтып келип атат. Демек бул имам такбирди жария айтат экендигине ачык айкын далил. Жалгыз окуган адам болсо ал деле өзүнүн ичинен айтат. Анан ошондой эле имам менен кошо окуп аткан, уюп аткан адам ичинен айтат дегенде, биякта баягы тактап коючу маселе, адам баласы ичинен ойлонуп коет эмес. Такбир айтам, жок, тили кыймылдап кадимгидей айтып, өзүнө өзү угулуп, өзүнө уктуруш керек да айтып аткан такбирин. Бул бардык эле маселеге тиешелүү. Мейли зикир айтсак дагы, Куран окусак дагы, намазда Куран окуп атсак дагы ошонун баары тең адам баласын өзүнө угулуп туруш керек да. Жөн эле ойлонуп коюп, айттым же окудум деген нерсе бул окууга же зикирлерди айтууга жатпайт. Ошондуктан такбирди дагы адам баласы өзүнө уккудай кылып айтыш керек. Андан кийин такбирди айтып, эки колду ошо такбир менен кошо көтөрөбүз. Эки колду. Ушул эки колду көтөрүүдө дагы алымдардын арасында эч бир талаш жок. Буга байланыштуу көптөгөн хадистерде келет да. Ошо Ибн Омардын хадисинде, Бухари Муслимде, Малик ибн Хуайрис деген сахабанын хадисинде, Муслимде жана Абу Хумейд деген сахабанын хадистеринде келет да. Ушу такбир менен кошо эки кол көтөрүлөт. Эки колду көтөргөндө колдорду жумуп албайбыз, алаканды жайып, кыбланы каратып туруп көтөрөбүз. Манжаларды ачып албайбыз. Бул маселеде жана жогоруда айткандай эч бир алымдардын арасында талаш жок. Кол көтөргөндө каяка чейин көтөрөбүз? Эки жолу бар. Биринчиси ошо эки колду такбир кылганда эки ийинге чейин көтөрөбүз.
Бул Ибн Омардын хадисине келет, Бухари Муслимде. Же болбосо кулактын тушуна чейин көтөрөбүз. Бул дагы ошо Малик ибн Хуаристин Муслимде келген хадисинде келет да. Демек эки жол менен колду көтөрсө болот. Экөө тең тастыкталган, далилденген сүннөттөрдөн. Кээде ийинге чейин көтөрүп, кээде кулакка чейин көтөрүп амал кылса, бул жакшы нерсе. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген бардык сүннөттөрдү бирдей аткарган, амал кылуу бул жакшы иштердин бири. Буга байланыштуу бир маселе. Көтөрүп атканда кээ бир алымдар айткандай, жана бармактын эки башын кулактын жумшагына тийгизиш шарт эмес да. Бул хадистерде келген эмес. Кээ бир алымдар ошо баягы эки кол кулакка чейин көтөрүлөт десе, баягы ошону баягы аныктап такташ үчүн тийгизип коюш керек деп айткан, бирок туурасы андай кылынбайт. Анткени хадисте ошо кулактын тушуна чейин эле көтөрүлгөн деп келген да. Эки колдун эки бармактын баштарын кулактын жумшагына тийиш шарт эмес. Муну дагы билип койчу эреже. Анткени буга далил жок. Кээ бирөөсү ошо баягы кол көтөрүүдөгү маселени эң негизгиси ушу баягы кулактын жумшактарын кармап коюш керек дегендей кылабы. Кол көтөргөндө манжаларындагы алакандарын жайбастан эле муштуму түйүлгөн абалда эле кулактардын жумшагын кармап коет да. Аллаху акбар деп. Ошого көнүп калышкан да. Такбир кылганда жумшагын кармаш керек экен деп. Ошого жетем деп ачык келген сүннөттү таштап салып атышат да. Ошондуктан колду көтөргөндө ийинге чейин алаканды жайып, алакандарды эки колдун ичин кыбла жакка каратып эле ийинге чейин көтөрөбүз, же болбосо кулактын тушуна чейин көтөрөбүз. Экөө тең эле далилденген амалдардан бири. Андан кийин көтөргөндөн кийин колду байлайбыз. Колду байлаганда бул баягы чоң маселелердин бири кол байлоо маселеси. Колду кандай байланыш керек, каякта туруш керек деген чоң маселе, алымдардын арасында талаш бар. Алымдардын арасында болсо ошо сол кол астында туруп, оң кол үстүнө келеринде талаш жок да. Хадистерде көп хадистер ушундай баяндалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң колун соң колдун үстүнө койду деп, жана сахабалардан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан да келет. Бул биринчи маселе. Андан кийин ошол оң кол сол колдун үстүнө кандай коюлат? Коюлган жолу оң кол алакан менен келип, алакандын ортосу, оң колдун алаканы сол колдун жана могу билек менен манжалардын муштунун кошулган жерине коюлат дагы, анан ошол бойдон кармалат. Бул маселеде кээ бир алдымдардын ар кандай ойлору бар, бирок жакындараак ушул Аллаху алам. Анткени Бухариде келген хадисте сахабалар бизге ушундай, биз ушундай буйрулуп амал кылчубуз деп айтат да. Ошондо оң колду ошо сол колдун билегине койду деп келет. Билеги деп келет бул жердечи. Ана башка хадисте, Абу Дауд жана андан башка хадистерде ошол жана билекке ана жанагы муштум менен билектин кошулган жерине деп келет. Жана ошондой эле Али разияллаху анхудан Бухариде келет. Бухари ошо Али разияллаху анху асарын алып келет. Бухари китебинде. Сыйгатыл жазым деп коет. Ошо Алиден ушундай келди, же болбосо Али айтты деп келет да. Ал киши дагы ошо сахаба киши ошондой айтат. Оң кол келип ошол сол колдун жанагы билек менен муштумдун алаканын кошулган жерине коюлган деп айтат. Ошондуктан Аллах билүүчү, баягы колдун турган жеринин абалы ушундай болуш керек. Бул ушул жакыныраагы. Бул колдун турушунун абалы ушундай. Бул биринчи маселе. Андан кийинки маселе ошо колду ошондо кармагандан кийин каяка коебуз? Колду каяка коебуз? Бул дагы чоң маселелердин бири. Албетте азыркы замандын баягы чоң аалымдарынын айткан фатвалары менен ахли сунна, сүннөт жолун карманып жүргөн жаштарда, көптөгөн адамдарда баягы эки колду байлап төштүн үстүнө коюу деген маселе көп тараганда белгилүү. Бирок баягы илим жагынан карай турган болсок, маселе катары карай турган болсок, туурасы негизи төшкө коюлбаш керек. Туурасы киндиктин астына же киндиктин үстүнө коюш керек.
Эмне себептен? Биринчиден, ушул маселени айткан, баягы маселени эскерген чоң аалымдардын китептеринде, эми баягы биз баягы кыска аз илимибиздин чегинде айтып атабыз. Ошо издеп көргөн боюнча, мисалы Ибн Кудама, Навави, Тирмизи жана андан башка аалымдар айтканда, ошо аалымдардын талашын айтып, анан ошо көбүнчө ошо эки ойдо айтышкан да. Кээ бир аалымдар киндиктин астына коет деп айтат, кээ бирөөсү киндиктин үстүнө коет деп айтышат деп. Мына Ибн Кудама ошо Мугни деген китебинде ошондо ачык айткан. Тирмизи дагы Сунан китебинде аалымдар ушуну эки ойдо деп, киндиктин астына же болбосо киндиктин үстүнө деп. Навави дагы Мажму деген китебинде баяндаганда, ошо төштүн астына, төштүн үстүнө эмес, төштүн астына, киндиктин үстүнө, анан же болбосо киндиктин астына коюлат. Ушундай келгенде аалымдардан ошо ушундай аалымдардын ой пикирлерин алып келет да. Ошондуктан мурунку алгачкы аалымдарда ушул эки ой бар болчу. Албетте, андан кийинки келген кээ бир аалымдар төшкө койсо болот деп айтышкан. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби Ваил ибн Хужур деген сахабанын бир хадиси бар. Бул хадисти пайгамбар суннатынан ривайет кылган хадис. Бул хадисти Ибн Хузайма өзүнүн Сахих китебинде жана андан башка аалымдар ривайет кылган да. Ошол хадисте ошондой деп келген да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол баягы оң колун сол колдун үстүнө коюп, төштүн үстүнө койду деп келет. Анан ошо кээ бир аалымдар ошону карманып айтышкан. Ошо төшкө коюлуш керек деп. Бирок баягы башка аалымдар буга мындай деп жооп беришкен. Биринчиден, баягы биз айтып кеттик жогоруда, алгачкы аалымдардын айткан сөздөрү боюнча, негизи төшкө коюу деген маселе алардын сөзүндө келген эмес, алгачкы аалымдарда. Аларда ошо киндиктин үстүнө жана астына деген эле маселе болгон. Экинчиден, могул айтылган хадис ушундай кошумча ривайети менен, төштүн үстүнө коюлуу деген ривайети менен даиф да. Алсыз недостоверный хадис. Эмнеге дегенде, бул ушул эле хадистин түпкү мааниси бул Муслимде келген, ошо Ваил ибн Хужурдун хадиси, бирок ал ошо Муслимде андай деп баяндалган эмес. Андан кийинки айта турган маселе, ошол хадисти ривайет кылган хадистин жанагы чынжырчасында, хадис илиминде мындай деген илим бар да, шариатта, эле шариаттын хадис илиминде. Мисалы, кайсы бир аалым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин китеп бетине түшүргөн болсо, ошону ривайет кылат. Мына могул хадисти мен баланча шейхтен, өзүнүн устазын баланча адамдан уктум дейт. Ал киши түкүнчүдөн укту деп ушинтип анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткирет да. Ошону санат деп коет. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин ривайет кылып, ошо китеп бетине түшкөнгө чейинки, алым түшүргөнгө чейинки жолду, аралыкты санат же болбосо иснат деп коет. Бул исламдын баягы ислам дининдеги айырмаланган улук илимдердин бири. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин ошентип тактайбыз да. Мындай илим эч бир коомдо болгон эмес. Бул шариат, ислам динине айырмаланган илимдердин бири. Ислам аалымдары өтө этияттык менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин ушундай жол менен сактап калышкан. Ар бир хадисти ривайет кылган кишини изилдеп, тактап, ал кандай адам болгон, жаттоосу кандай болгон, туура жаттаганбы, туура кабар берген, ушул хадисти укту беле же уккан эмес беле, бул хадис жалган эмеспи, туурабы, качан айтылды эле деп аябай такташат да, ошо баардык тарабынан ушундай илим. Анан ошентип отуруп анан китеп бетине чүрүшөт. Эгерде туура болсо туура деп өкүм чыгарышат, туура эмес болсо туура эмес деп өкүм чыгарат. Бирок туура эмес болгон хадистерди эле китеп бетине түшүнөт. Анткени башкадан туура хадис менен туура эместин айырмасын билиш үчүн түшүрүп коюшкан. Анан кээ бир убактарда ошол хадиске өкүм чыгарганда деле аалымдар арасында талаш болуп калат. Кээ бирөөсү туура десе, кээ бирөөсү туура эмес деп өкүм чыгарып коет. Бул баягы иштихадий маселе деп коет. Анан ошондой илим менен карай турган болсок, ушул хадисти Ибн Хузайма ошо Сахих китебинде ривайет кылган. Андан башка булактарда деле келет. Анан ошол Ибн Хузайма ривайет кылган хадисте ошонун иснадында Муаммал ибн Исмаил деген киши болгон. Ал киши Суфиян Саури деген кишиден ривайет кылат. Суфиян Сауриса Хасиб ибн Кулейб деген кишиден ривайет кылат да. Анан ошо Муаммал ибн Исмаил деген кишиде ошо сөз бар да. Биринчиден аны көп аалымдар
баягы өзү чынчыл болгону менен катасы көп деп айтышкан да. Абу Хатим жана ошондой эле Хаким айтканда мунун катасы көп, бирок өзү баягы чынчыл адам деп. Бул эмнени билдирет? Баягы катасы көп ката кетирип коет кээ бир риваяттарда деген мааниси. Ошондой эле Ибн Хажар ал кишинин ошо жөнүндө өкүм айтканда сайил хифз деп айткан да, жаттоосу жакшы эмес деп. Мына ушундай даражага чейин алымдар аныкташат да. Мисалы аябай жаттоосу тактыгы күчтүү болгон адамдарды өзүнө ылайыктуу сыпаттар менен айтышат. Эгерде жаттоосу начарак болсо, ошону садук, касирул галат же болбосо касирул хата деп ушундай сөздөр менен баяндайт да. Анан Муаммал ибн Исмаилди ошентип баяндашкан. Өзү сика, өзү ишеничтүү адам, бирок ошондой каталарды кетирет. Айрыкча инфарат деп коет, өзү жалгыз гана кээ бир риваяттарды алып келсе, ошондо өтө абайлаш керек. Ошол себептен Мухаммад аль-Марвази деген алым айткан да. Ошо Муаммал ибн Исмаил эгерде өзүнчө риваят алып келген болсо, ошо шашылбастан тактап караш керек. Анткени анын катасы көп деген. Анан ошол киши ушул хадисти риваят кылып алат. Мунун катасы кандайча баяндалып атат? Мына Муаммал ибн Исмаил Суфиян Сауриден риваят кылып атат да. Суфиян Саури болсо Ас ибн Кулейб деген кишиден риваят кылып атат. Ошо Ас ибн Кулейбден Суфиян Саури жана андан башка алымдар да риваят кылган да ушул хадисти. Шуба деген жана ошондой эле Суфиян ибн Уяйна деген башка алымдар риваят кылган. Жана андан башка алымдар да көп. Бул белгилүү атактуулар. Ас ибн Кулейб деген кишиден ошо Суфиян Саури деген киши менен биргеликте Шуба жана Суфиян ибн Уяйна деген киши риваят кылып атат. Алар ошондой төшүнө койду деген риваятты айтышкан эмес да. Жана ошондой эле Суфиян Сауриден жана Муаммал ибн Исмаил менен биргеликте Абдурахман, Яхья ибн Абдуразак, Яхья ибн Адам, Ваки ибн Жаррах деген жана андан башка көптөгөн алымдар риваят кылышкан да ошо Суфиян Сауриден. Алар дагы төшүнө койду деген риваятты айтышкан эмес да. Анан ушул жерден ошо Муаммал ибн Исмаилдин катасы болуп атат ал кишинин. Өзү менен баягы курдаш болгон 9 сабак алган эле адамдар, жосо устазы бир болгон адамдар ошол эле хадисти жана төшүнө колду деген эки колдун төшүнө койду деген риваятты айтып атышат. Жана ошондой эле Суфиян ибн Саури менен бирге айтканда башка алымдар аларды айткан эмес да. Ошол себептен бул хадистин каталыгы ушул жерде. Ибн Мулдир деген чоң алым ушун Аусат деген китебинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эки колдун коюлушу, каякка коюлуш тууралуу туура хадис келген эмес деп айткан да. Демек, колдун байланышы жөнүндө хадистер келген. Жана башында айтып кеткен, оң колду сол колу коюлат деген. Бирок ошо эки кол каякка туруш керек деген боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан туура хадис жок. Жана ошондой эле сахабалардан да келген туура хадис жок. Туура асар жок. Али разияллаху анхудан келген бир риваят бар, Абу Дауд жана башка хадис булактарында ошо киндиктин астына койду деген. Бирок ал дагы даиф, недостоверный хадис. Ошондуктан баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт тарабынан, сахабалар тарабынан дагы эки колдун каякка коюлуш жөнүндө далил келген эмес. Эми кандай амал кылабыз? Ошо сахабалардан кийинки табииндердин даражасы. Табииндер булар сахабалардан алган, таалим алган адамдар. Мына ошол кишилерден келген да. Ошо табииндерден келген. Саид ибн Жубейр деген табиин киши болгон. Ошол киши эки кол ошо киндиктин үстүнө коюлуш керек деп айткан. Муну Абдуразак деген чоң алым ошо өзүнүн Амали деген китебинде риваят кылган. Жана ошондой эле Абу Мижлас деген табиин киши болгон. Ал киши ошо эки кол киндиктин астына коюлат деп айткан. Бул Ибн Аби Шейбан Мусаннаф деген китебинде келет. Мына бизге жетип келген ошо табииндерден туура келген өкүм ушундай. Ошондуктан ошолордун айткан ой пикирин карманабыз. Анткени биз баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин биринчи карманабыз. Эгерде ал аяктан таппай калсак, сахабалардыкын, сахабалардан таппай калсак, анда табииндердикин өтөбүз да. Анан бул маселеде эң жогорку даражадагы келген алымдар табииндер болгон. Ошолордун өкүмү боюнча эки кол киндиктин астына же киндиктин үстүнө коюлуш керек. Имам Ахмадтан суралганда ошондой айткан. Дагы кошумча маалымат, Имам Ахмад ошо колду байлап эки төштүн үстүнө коюуну
жактырган эмес да. Абу Давуд өзүнүн масайылында айтканда имам Ахмад ушуну баягы жактырган эмес деп, эки колду төшкө коюуда. Анан ошондой эле жогоруда айткандай эле көптөгөн алымдар баягы ушул маселени айтканда алымдар же киндиктин астына же үстүнө коет деп айтышкан. Анан ошону айтып туруп, мен бул маселе баягы кенен деген да, ким кааласа мындай коет, ким кааласа мындай коюшат деп айтып кетишкен. Ошондуктан Аллах алам туурасы кол киндиктин астына же үстүнө коюлуш керек. Бул жерде дагы бир айтып кое турган негизги маселе бар. Бул баягы чоң маселеге айланып, ушул маселе үчүн бири бирибизди жаман көрүп же жакшы көрүү деген маселе болбош керек да. Бул алымдардын арасында келген баягы түшүнүүгө муктаж, бири бирин үзүр бере турган маселе да. Эң негизги кол коюлуп, анан кээ бир алымдар төшкө коюп амал кылган болсо, кээ биреси киндиктин астына үстүнө койгон болсо, аны туура кабыл алыш керек. Бул жерде биз маселе катары айтып коюп атабыз. Анткени кээ бир илимди талап кылбаган, илимди түшүнбөгөн адамдар бар. Мисалы, бир маселени жаңы укса, башкача түшүнүп алат да, бул туура эмес айтып атат го, мен баланча алымдан уктум эле го, баланча алым китебинде мындай дептир го деп. Анан ошонун аркасынан душмандыкка өтүп кеткен маселелер бар, мисалы. Эмнеге мындай кылып атат, тиги мындай кылып атат деп. Же болбосо башка бирөөнү сүннөткө каршы келип атат деп айыптоого чейин барат да. Мисалы, жанагындай эле Ваил ибн Хужрдун хадисин карманып, ушундай экен сүннөттө, пайгамбарыбыз айтыптыр деп, анан ага ким амал кылбай койсо, демек сүннөткө каршы келип атасың деп катуу айыптап коюшу ыктымал кээ бир адамдарчы. Ошондуктан бул этият боло турган маселе. Шашылбаш керек. Алымдардын ой пикирлерин караш керек. Айрыкча имам Ахмаддын мындай айткан бир жакшы сөзү бар да, бул жалпы эреже. Өзүнүн бир шакиртине осият кылып айтат да. Сен ошо алдыдагы өзүңдөн алдыңкы бир имамдардын оюн билбей туруп бир маселени айтпа деген да. Мындайча айтканда, кайсы бир маселени айта турган болсоң, ошол маселеде кандайдыр бир айткан имамдын ой пикири болуш керек. Ошону айтып кармаңыз деген. Өзүңчө бир жаңы ой пикирди киргизбе деген маанайда айткан да. Ошондуктан Ахлу Суннанын чоң эрежелеринин бири Куран сүннөттү карманып атканда, же болбосо фикый маселени айтып атканда, же өкүм чыгарып атканда, алдыңкылар айтпаган бир өкүмдү айтып, алардан айырмаланбаш керек. Эгерде ошол маселе чын болгондо, демек алдыңкы алымдар жок дегенди бирөөлөр айтат да, бирөөсү айтат. Мисалы, алдыңкы алымдар же сахабалар деп кой, сахабардан баштайлы, бир 2-3 ойго талашып калган болсо, бирөөсү келип, мисалы 3 ойго талашып калса, бирөөсү келип 4-үчү ойду чыгарбаш керек да. Же болбосо 2 ойго талашып калган болсо, бирөөсү келип 3-үчүнү чыгарбаш керек. Мен далилим мондай түшүнүп атам деп. Анткени сахабалардын убагында ошол эки эле ой болгон. Чындык ошонун экөөнүн бирөөсүндө. Ошондой эле табийиндердин доорунда дооруна, мисалы, алымдар бир маселеди 3 көз карашы менен караган болсо, андан чыгып 4-үчүсүн алып келбеш керек. Чындык ошо үчөөнүн ичинде да, ошонун ичинен таап, далилди карап, анан өкүм бериш керек. Анан алар айтпаган бир ой пикирди айтып чыгарбаш керек да. Албетте эми жаңы заман болуп, бир жаңы пайда болгон маселе болсо, бир жөн жаңы пайда болгон маселе болсо, аны ошо мурунку алымдардын эрежелерин айткан фатваларында, Куран сүннөттүн негизинде таразалап туруп, анан өкүм чыгарып берип коет. Бирок ошо мурун айтылып кеткен маселеде кошумча кылып жаңы ойлорду чыгарбаш керек. Бул өтө негизги маселе. Ошондуктан ар бир адам фик маселеси болобу, акыйда маселеси болобу карап атканда, ошол мурунку алымдар ушинтип айткан бекен, ушул маселени козгогон бекен, бул маселе боюнча кандай мамиле кылышкан, кандай ой пикирди айтышкан, ошонун баарын тактап туруп, анан маселеге киришиш керек. Эгерде баягы өзүнчө эле бир Куранда аятты окуп же сүннөт окуп алып, ошо өзүнүн түшүнүгү менен түшүнүп туруп жаңы ой чыгарган болсо, аныкы кабыл кылынбайт. Анан дагы бир айтып кете турган дагы бир кошумча маселе. Ошол колду төшкө коюш керек деген кээ бир алымдар, Ахлу Суннанын алымдары, ушул ойго Исхак ибн Рахавай деген алым да кошулган, ал ошентип карманган деп айтышат да. Бирок баягы маселени тереңдеп карап келген болсок, Исхак ибн Рахавайдын ою андай эмес. Ал киши тескеринче эки кол ошо киндиктин астына коюлат деп айткан да. Муну Ибн Кудам өзүнүн китебинде дагы, Навави өзүнүн китебинде дагы, Ибн Мулдир ошо Аусат китебинде дагы ачык айтышкан да. Менимче ошо кээ бир алымдар ал маселени туура эмес түшүнүп алышкан. Анткени кээ бир китептерде ошо кунут дубасын кылып атканда эки кол
көтөрүлүш керек деген маселе каяка чейин көтөрүлүш керек дегенде ошол маселени айтып атып бир адамдар ошо Исаак ошо төшкө чейин көтөрөт деп айтылат да. Анан ошондон баягы туура эмес түшүнүктүн негизинде кол байлаганда төшүнө байлаган экен деп түшүнүп алышкан кээ бир адамдар. Болбосо алдыңкы алымдар ошол кишинин ой пикирин алып келгенде алар ачык эле киндиктин астында болуш керек деген ошол алымдын оюн алып келишкен. Муну дагы эскертүү катары айтып койдум, анткени кээ бир китептерде жазылып калышы ыктымал. Алдыңкы алымдардан ушул айткан экен деп. Албетте эми баарыбыз эле илимге муктажбыз тайкыбыз. Эгерде кимде ким маселени терең дагы жакшыраак издеп ошо алдыңкы алымдардын мейли табийиндерден болобу же андан кийинки алымдардан бир ой алып келсе, мисалы төшкө коюптур деген маселени алып келсе, анан маселени дагыдан жаңыдан караганга муктаж болобуз. Бирок менин билишимче, демек алдыңкы мурунку алымдар төшкө коет деп айтышкан эмес. Wallahu alam. Андан кийинки маселе ошол колду байлап киндиктин астынан үстүнө койгондон кийин сана дубасын окуйт да. Сана дубасын окуйт. Биринчиси менин билишимче 2 дуба бар. Ошонун экөөнү бирөөсү окуса болот. Жанагы биринчиси ошо баарыбызга белгилүү болгондой Субханак Аллаху ва бихамдика ва табаракасм ва та'ала жаддик ва ла иляха гайрук деген ушуну окулат. Ошо Омар разияллаху андан келет да. Ибн Шайман Мусаннаф китебинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын атынан да айтылып келет ушул хадис, бирок пайгамбар саллаллаху атынан келген боюнча о даиф да. Анан экинчи болсо Бухари Муслимде келет. Менимче ошо Абу Хурайранын хадиси болуш керек. Анда ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп дуа кылган да. Аллахумма ба'ид байни ва байна хатаяя кама ба'адта байна ал-машриqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsil khatayaya bil-ma'i wa thalji wal-barad деп ошол дуаны окуса болот. Экөөнү чогуу окуган болбойт. Кээде муну окуп, кээде тигини окуса болот да. Экөө тең сүннөткө кирет. Аллаху алам. Андан кийин истиаза деп коет. Жана аузу биллахи минеш шейтанир раджим деген айтабыз. Бул дагы ошо намаздын башталышында жана ар бир рекетте болот. Мунун далили Аллах субхана ва таала Куранда айткандай, эгерде Куран окуган болсоң, фастаиз биллах. Фаида каратул Кур'ана фастаиз биллахи минеш шейтанир раджим деп Аллах таала айтып атпайбы. Эгерде Куран окусаң, ошо шайтандан Аллах таала кайрылып коргоо тилегин дейт. Демек биз намаз окуп баштаганда ошо аузу биллахи минеш шейтанир раджим деп айтабыз. Андан кийин бисмиллахны окуйбуз. Бисмиллахны окуу бул намаздын ичиндеги сүннөттөрдөн болуп саналат. Мунун далили ошо Муслимде келген хадисте Анас ибн Малик деген сахаба айтат да. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артында Абу Бакир, Омар, Усмандын артында окудум. Алар ошо бисмиллахны окушчу эмес дейт. Окушчу эмес деген мааниси Имам Ахмаддын Муснадында келген риваятта жария окушчу эмес дейт да. Мындай айтканда сыртка үнүн чыгарып окучу эмес деп айткан. Демек ичинде окуган да. Бисмиллахны ошо ичинде окуйбуз. Ошо имам дагы жария окуп атканда имам дагы ичинен айтат бисмиллахны. Мына ушуга чейинки бүгүнкү сабабыбыздын чеги ушуга чейин, ушул жака чейин иншалла кийинкиде дагы улантып, андан башка намаздын сыпаттарын айтабыз. Аллах субхана ва таала мүмкүнчүлүк берген болсо.